ички иштер министрлигине дагы айтып кете турган эки нерсем бар эле. Биринчи бул профилактика жөнүндө да. Баткенде жакында болгон мындай соттун чечимин угуп калдым да, мурдакы күйөөсү аялын келип бир нече жолу бир топ убакыттан бери коркутуп үркүтүп жатканда милиция реакция кылбай, арыз менен кайрылса реакция кылбай, аягында атасынын ачуусу келип ал кишини атып салыптыр. Ал киши эми ошол атып салган киши 12 жылга кесили деп соттун чечими чыгыптыр да. Мындай нерселерде дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө самооборона деген түшүнүк бар да. Бизде мындай жок. Анан реформа кылам десеңер, жаңы түшүнүктөрдү киргизем десеңер, алдын ала ушундай нерселерди дагы мыйзамга киргиздиргиле. Эгер аргасыз мамлекетке ишеним төмөн болсо, милицияга ишеним жок болсо, аргасыздан ошол атасы болушуп атып атып салса, ал адамды эмнеге 12 жылга камап салдык? Бул туура эмес нерсе. Мындай нерселер болбош керек. Анан кантип кыздарыбызды коргойбуз? Араңарда деле тапанча көтөрүп жүрөсүңөр. Кыздарыңарды, балдарыңарды сабап кетсе, сиз да түшүнмөксүздөр. Ошондуктан самооборона деген түшүнүктү мыйзамга алып келгиле. Мен ойлойм, үй бүлөлүк зордук, зомбулукка каршы деген түшүнүккө ылайыктуу келген нерселерин биз колдоп беребиз. Бул биринчиси. Экинчиси, жалпы мындай коллегаларым да көп айтып кетип атат. Жалпы элибизде деген бир кызык нерсе да, ушул кечээ мурда күнү 2 жумада 4 айым каза болду деп маалымат чыгып кеткени менен ошонун туугандары интервью берип атышат да. Жакын туугандары, агалары, байкелери, инилери, аталары берип айтып атат. Буга чейин деле сабалып келген, буга чейин деле токмоктолуп жүргөн, буга чейин деле ыйлап келген. Урматтуу мырзалар, буга чейин ыйлап келген карындашыңар, эжеңер, сиңдиңер болсо, эмне унчукпайсыңар? Өлүп калгандан кийин, анан көмгөндөн кийин анан ошону интервьюдан берип айтып аткандан кантип уялган жок, мен таң калдым да. Ушуга чейин эмне жеткирип жатабыз? Эмнеге туугандар унчукпайт? Бул маселени жалаң айымдар көтөрөт. Бул маселени үй бүлөлүк зомбулукта өкмөттүк саат дегенде бир да депутат эркек келбейсиңер. Милициядан бир замды жиберип коюшат, министрлер өмүрү келишпейт. Прокуратура замдарын жөнөтөт, өмүрү келишпейт. Төрагага деле кайрылып атам, ошол бияктан угуулар болгондо өзүңүз катышып, сөзсүз түрдө лидер фракцияларын баарын чакыртып, сөзсүз түрдө биздин депутат эркектерибизди присутствиесин камсыз кылып бериңиздер. Бул бир адам гана тиешелүү эмес, бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Анан телевизордо көрүп жатканы урматтуу биздин жарандарыбызга, эркектерибизге кайрылат элем. Сабалып жатса, жаңы мыйзам боюнча жалаң гана үй бүлөлүк зордук, зомбулукка дуушар болгон адам гана эмес, көргөн, билген адам да арызданса болот.